Эми 2016-га суроо бериштине кереги жок экен, бул күчүнө киргенче 2017 жыл кирип кетет экен да. Ага суроо берге бул баягы кетип бараткан поездго кол көтөргөндөн эч айырмасы жок. Мен 2017-гө өтөйүн. Ааламга атагы чыккан Айтматов деген атабыз бар болчу. Акырындык менен ал киши унутулуп бараттыр. Кечинде Улутман деген телеберүүнү көрүп отуруп, кыргызым унут болгонуна уялдым. Ал кишинин аты ким болгон деп сураса, Куудул болгон деп сурап баштаптыр. Минтип отурсак, Усубалиевди 10 жылдан кийин Манасчыга айлантып алабыз. Мына ушул улуу жазуучунун урпактары же болбосо мекендештери, жердештери, шекерликтер, карабуралыктар өз каражатына 85 жылдыгын алкагында бир чоң Чыңгыз Ордо комплексин, музей комплексин курабыз деп аракет кылышып, өкмөткө да эшик таппайт, же бюджеттен эшик таппайт, убада менен убара уйкаш экен учкаш эле келатат. Анан быйыл өкмөттүн бир чоң делегациясы бар деле. Аны алы карашып жетиктеп барган. Мухаммедкалый Дүйшөкөч өзү болгон. Анан алар тасмасын тартуулашкан, таластар талап коюшкан. Ой, беребиз, бул жакшы экен, Айтматовдон акча аябайбыз деп туруп, кубатып берип келишкен. Жакында Мухаммедкалый Дүйшөкөч өзү барып, дагы убадасы берип келди. Комитеттин чечими чыкты бул боюнча. Ошол Чыңгыз Ордо комплексине бир 20 миллион сом акчатын бергиле деп. Жергиликтүү өлөзү 3 миллион сомдон берип атат. Эми ушул убада 2017-ден орун алдыбы же оозун ачып калдыбы? Ким жооп берет ушуга? Же жөн эле курулай убаданы берип келдиңерби? Bunu карайлы. Жазып алдык, карайлы, анан жооп беребиз сизге. Карайбыз. Эми бизде карайбыз деген сөз ал кыралы берет. Так жооп болсо керек да. Эгер аткаруу бийлиги Айтматовдон акчасын аяса, ал өкмөттү мен аябайм. Бул менин атуулдук парызым. Эми Курманжанды аткан 70 миллионго тасмасын тарттырдык. Мына Тайлак Батырдыкын 30 миллионго тарттырып атабыз. Айтматов деле алардан адабиятка, маданиятка, кыргыз мамлекетине, кыргыз элине анчалык алардан аз эмгек кылбаса керек да. 30 миллион, 70 миллион берип атабыз да, Айтматовго 20 миллион таппайбыз. Ай, уят. Ушуну эске алыңыз, урматтуу сарабашылар. Макул, буну карап чыгалы. Макул деп атпайм, карап чыгалы. Кийин жооп берели сизге. Айтматовдон биз аябайбыз, кантип аяйлы.